Türk dilindeki Kırgız Kıpçak tonundagi Kırgız tili menен Karluk tonundagi Özbek tilindeki okşoşluklar. Mehman, mehmon, mehman, konok sый көрүүчү adam. Mehman үй ээсинин камылгысына карай чакырылган атайын мейман жана кудайы күтүүсүз конок болуп бөлүнөт. Мурун, бурун, мурун кишилердин бетиндеги бөлүгү. Мурун дем алууда, азык табууда жана сүйлөшүүдө катышуучу орган. Мектеп, мактап. Мектеп жаш муундардын окутуп тарбиялоого чакырылган билим берүү мекемеси. Маймыл, маймун. Маймылдар латын, симия жана антропедия сүт эмүүчүлөрүнүн приматтар түркүмүндөгү түркүнчөсү. Алардын мээси чоң жана барыштуу. Муз тоң калган суу. Ал кристалдык жана аморфтук муз болуп бөлүнөт. Мурас, мерос, олиш. Мурасто тартиби боюнча өлгөн кишинин мураска берүүчүнүн анык мураскерлерине өтүүчү мүлкү. Мышык, мушук. Мышык үй жаныбары. Жырткыч мышык сүт эмүүчүлөрүнүн эң кичинекей мүчөсү жана адам баласы үйдөштүрүлгөн биринчи жаныбарлардын бири. Макал, маол. Макал адамдардын көп жылдан бери келе жаткан философиялык ой коро тундууларынын жыйынтыктап, алардын турмуш тажрыйбаларынын негизинен алынган бир же бир нече рифмалашкан жана ритмдешкен сүйлөмдө ойду бүтүрүү айткан, тарбиялоо максатында колдонулган фольклордук чыгармалар. Максат, маазат. Максат иш-аракет натыйжасында алдын ала аң сезимде түзүлгөн образы. Максат адам эркин башкарып, анын иш-аракеттеринин багытын аныктайт. Май. Тамак майы бул кууруу, бышыруу жана бышыруунун башка түрлөрүнө колдонулган өсүмдүк. Мылтык. Мылтык сайлуу жана сайсыз сынайлуу столдук ок атма курал. Мылтык аң улоочу, аскердик, спорттук жана башка болуп айырмаланат. Мактоо социалдык өз ара аракеттенүүнүн бир түрү катары таануунун, ишенимдин же суктанууну билдирет. Мактоо оозеги жана дене тили, мимика жана жоңсолор менен көрсөтүлөт.